Кыргый менен бөктөргө. Күндөрдүн биринде кыргый менен бөктөргө карпа-курпа кездешип калышты. Эки дос өткөн кеткенден кеп салып, жолугушуунун урматына кече өткөрүүнү макулдашышты. Кечени өткөрүүгө 20 торгой кармап келишмек болушту. 20 торгойдун 10-ун кыргый, 10-ун бөктөргө алып келмек болду. Кыргый кечиктирген жок. 10 торгой кармап, дөөгө келип, бөктөргөнү күтүп отурду. Бөктөргө келе турган убакыт өтүп кетти. Экөө кечени күн бата электе баштоону убадалашкан. Ошондон улам чыдамы кеткен кыргый кабарсыз кеткен бөктөргөнү издеп чыкты. Калың токойдун үстүнөн учуп бара жатып, кыргый бөктөргөнү көрө койду. Ал бир торгойду алдына салып, жерге жакын кубалап алыптыр. Эми кыргыйда бөктөргөнүн артынан учту. Бөктөргөнүн жүндөрү терге чөмүлүп, торгойду мыкчып кармоо үчүн буттарын сунуп жибериптир. Бөктөргөнүн аябай чарчаганын көргөн кыргый, ал жерге тирүү торгой калтырган эмес го деп ойлоду. Ошондон улам бөктөргөдөн: "О боке, канча торгой кармадың?" деп сурады. Анда ал алдындагы учуп бараткан торгойду көрсөтүп: "Эгер ушуну кармасам, 9 калат" деген экен.